Жаш балдардын кулагын жууп тазалоо стандарттык операциялык процедурасы эл аралык сунуштардын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик методикалык документтеринин негизинде иштелип чыккан. Керектүү жабдуу: таза бир жолу колдонулуучу мээлейлер, кулакты жууп тазалоо үчүн фурацилин же физеритинди, эритиндини жылытып алуу үчүн 40 градустук суу куюлган идиш, отоскоп, Жанне шприци, жалаяк, кагаз сүлгү, бөйрөк сымал лоток. Процедурага даярдоо: эне жана бала менен байланыш түзгүлө, учурашып, таанышып алган соң алдыдагы процедуранын максаты жана жүрүшү тууралуу айтып бериңиз. Процедураны өткөрүүгө маалымдалган макулдук алгыла. Колдорду гигиеналык ыкмада жууп тазалаңыз. Зарыл болгон жабдууларды жана эритиндилерди даярдап алгыла. Дары каражатынын аталышын окуп чыгып, дарыгердин дайындоосу менен салыштырыңыз. Препараттын же эритиндинин жарактуу мөөнөтүн текшериңиз. Жууп тазалоочу эритиндини жылытып алгыла. Ал үчүн эритинди куюлган идишти жылуу суу куюлган идишке салып, эритиндинин температурасын 35-40 градуска жеткирип алабыз. Колду антисептик менен тазалап алгыла. Таза, стерилдүү эмес мээлейди кийиңиз. Баланын ыңгайлашып отуруусуна жардам бериңиз. Жашы кичине балдарды энелердин тизесине отургузуу абзел. Баланын башын жууп тазалай турган кулактын каршысындагы ийинин көздөй кыйшайткыла. Кулак калканын этияттык менен ылдый өйдө чою менен баланын сырткы угуу өтмөгүн түздөп алыңыз. Отоскоптун жарыгын күйгүзүп, күзгүнү дал кулактын тешик тушуна койгула. Сырткы угуу өтмөгү менен кулак тарсылдагында кандайдыр бир аномалдуу көрүнүштөр кездешпейби текшериңиз. Сырткы угуу өтмөгүндө кандайдыр бир кызаруу, шишик, бөлүп чыгуулар жана башка бир чоочун заттардын жок экендигине ынаныңыз. Кулактын тарсылдагы перфорацияга дуушар болбогондугун, түсүн өзгөртпөгөндүгүн текшеребиз. Адатта кулак тарсылдагынын көк, сары, янтарь, кызыл же кызгылт сары болушу инфекциялык оорулардан кабар берет. Кулак тарсылдагы нормалдуу абалда жалтырак жана боз берметтин түсүндө болот. Кулак тарсылдагынын көп турушу ортоңку кулакта ириңдин же кандайдыр бир суюктуктун бар экендигин айгинелейт. Мындай учурда кулакты жууп тазалап агыла. Кулак тарсылдагын текшерүү маалында кандайдыр бир тешик же жарака байкалса, кулакты жууп тазалоо иштерин баштабай тургула. Бул оору сезимин жаратып, ортоңку кулакка олуттуу инфекция өткөрүп жиберүүсү ыктымал. Кулакта байкалган тешик же жаракат тууралуу дарыгерге билдирүү зарыл. Баланы ирригацияга даярдайбыз. Баланын башын бир аз жабыркаган жагын көздөй кыңайтуу шарт. Жабыркаган кулактын астына бир жолу колдонулуучу жалаяк же сүлгү төшөңүз. Кулак калканын жана угуу өтмөгүнүн кире беришин спирттелген кагаз майлык менен сүртүп тазалагыла. Жууп тазалоо үчүн Жанне шприцине эритинди сордуруп алыңыз. Эритме дененин температурасынан кичине жогорураак болушу зарыл. Суюктукту билектин ички жагына кичине тамчылатып, температурасын текшерип алабыз. Муздак эритмелер баш айланууга себеп болот жана баланын көңүлүн айнатат. Шприцтеги эритиндинин агып чыгышын текшериңиз. Бөйрөк сымал лотокту жабыркаган кулак алдына жайгаштырабыз. Угуу өтмөгүн түздөп алып, баланын ооруп жаткан кулак калканын кармап, аны төмөн жана артты көздөй тартыңыз. Ирригациялоо үчүн шприцти угуу өтмөгүнө жайгаштырып, анын учун угуу өтмөгүнүн өйдөңкү бөлүгүнө каратып, ирригациялык шприцтин поршунун баскыла. Эч качан угуу өтмөгүн шприц менен толук бүтөбөгүлө. Эгер шприцтин учунун айланасында орун калбаса, эритинди артка кайтпай каналда басым пайда болот. Башка нерсе көрсөтүлбөсө, ирригациялык эритиндинин 500 мл чейинки өлчөмүн пайдаланыңыз. Процедураны ирригациялык эритиндиде колку же башка заттар көрүнбөй калгыча жана жазылган эритинди өлчөмү төгөнгүчө кайталаңыздар. Процедуранын аякташы: лотокту алып салгыла.
сырткы кулакты кургатыңыз. Баланын жабыркаган кулагы ылдый карагыдай кылып, башын эңкетүүсүн сураныңыз. Бул кулак ичиндеги эритинди калдыктарынын сыртка агып чыгуусуна шарт түзөт. Бир жолу колдонулуучу Жанне шприци Б класстагы калдыктар үчүн идишке салынат. Эгер көп жолу колдонулуучу шприц болсо, аны жез аралашма куюлган лотокко салып, дезинфекциядан кийин баарын стерилдештирүү үчүн стерилизация бөлүмүнө алып баруу керек. Мейлейлерди чечип, Б класстагы калдыктар үчүн идишке салгыла. Колду гигиеналык ыкмада жууп тазалаңыз. Баланын абалын сурап билгиле. Өткөрүлгөн процедура тууралуу зарыл документтерге жазыңыз.